күн электр станциясы 6 киловатттык кубаттуулукта 220 вольт өзгөрүлмө токту иштеп чыгат. Техника илимдеринин кандидаты доцент Өскөнбай Дилишатов Ош шаарынын тургундарын энергетикага өбөк болуучу булактар менен камсыздоодо. Өзү эмгектенген Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде күндүн кубатынан электр энергиясын алууну демилгелеп аны ишке ашырган. Күнөстүү мамлекетибизде күндү пайдаланбасак болбой калат да. Анткени эң булуттуу өлкө деген Англия деле, Лондондо деле ушундай көбүнчө күн панелдерин коюп, орнотуп пайдаланып атышат да. Анын астында биз Кыргызстанда жөн эле күндү пайдаланбай жөн кетип атабыз. Энергетиктер ушул жерге түшкөн күндү дагы энергия деп түшүнсөк болот да. Анткени Кудай Таала бизге ар бир метр квадратка бирден лампочканы жандыра турган күндү түшүрүп койгон да. Анткени 1 метр квадрат жерге түшкөн күндүн нурунан 80 ваттан 150 ваттка чейин электр энергиясын ала турган күн түшөт да. Шамалды деле ошондой карасак, мисалы үчүн кичине бир 20 метр бийиктикте 4 метр секундтан жогору шамал боло турган болсо, уже ветер энергетика иштейт да. Ветер установкалары койсок, алардан да ток алсак болот да. Анан бизде мына Чоң Алай бар, мына Боом Капчыгай бар, Баткен деген шамалдын кени деп айтылып атат. Ушундай талааларда дарыянын коридорлору бар, мисалы үчүн каньондор бар, ушелер. Ошолорго кура турган болсок, анда шамал энергиясы менен дагы биз Кыргызстанда көп энергияны алсак болот деген. Күн энергиясынан электр энергиясын алуучу станциялардын, установкалардын эң негизги жүрөгү десек болот. Күндөн жана шамалдан энергия алуу өнүккөн өлкөлөрдө кадимкили көрүнүш. Бул практика бизге эми жайылып жатат. Бул чөйрөдө иш алып барган жеке жактарга, ишкерлерге көп жеңилдиктер да каралууда. Бул күн панелдери Озгур айылындагы жер үйгө, дүкөнүнө орнотулган. Күндүн нуру панелин колдонгонубузга, үйгө колдонгонубузга 7 жылдын жүзү болуп калды. Анан жакшы эле эмес. Анан магазинге дагы орнотуп, 2 жыл болуп калды магазинге орнотконубузга. Ошо. Анан жакшы күндүн нуру панели. Свет өчсө, мамлекеттин свет өчсө, кыжалатчылык жок бизде. Кошуналарыбызда свет өчсө, бизде бар. Кыздарыбыз дагы, балдарыбыз дагы ошо тамызып колдонушат. Энергетика министрлигинин берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда жылына электр энергиясына 5%-дан 7%-га чейин тартыштык жаралат. Айрыкча кыш мезгилинде электр энергиясынын жетишсиздиги күч алууда. Өлкөдө энергетикалык кризис жаралган учурда күн нурун пайдаланган электрди үнөмдөйт. Өзү негизи Кыргызстанда 22 чоң ГЭС пландаштырылган да. Ошол Союздун мезгилинде эле ошолор курулуш керек болуп туруп, кайсы жерлерге ошо Нарын дарыясынын өзүндө 22 ГЭС пландаштырылган. Бирок тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, кийин Союз таркап кеткенден кийин керек болсо ошол энергетика системасында иштеп жүргөн мурдагы ошол адистер болду, эми кыргыздар иштете албайсыңар деген дагы чоң күмөндөрдү айткан. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргызстандын ичиндеги адистер, кадрлар жетиштүү деңгээлде билгендиктен биздин ГЭСтерди азыркы күндө керек болсо модернизациялап, анын мощностун көбөйтүп, дагы өндүрүп, өстүрүп аткан деңгээлге жетишип атабыз да. Бул деген сөз энергетика боюнча биздин адистер, Кудайга шүгүр, жакшы, күчтүү адистер экен деп айтсак болот. Анткени гидроресурстар боюнча СНГда Кыргызстан 3-чү орунда турат. Биринчи Россия Федерациясы, андан кийин Тажикстан Республикасы, андан кийин Кыргыз мамлекети. Демек, биз ошол көбүнчө багытты ошол гидроресурстарга буруу менен баягы ГЭСтерди бирок дагы кубаттуулугун арттырууга буга чейинки аракеттер анча болбогондуктан, уже азыркы акыркы мына 3 жылда сонун жакшы проекттер ишке ашып атат да. Мисалы үчүн ошол эле Токтогул ГЭСтин агрегаттарына кубаттуулуктар кошулуп атат. Ошол эле Камбар-Ата 2 уже ишке кирип атат. Камбар-Ата 1-дин иштери башталып атат. Камбар-Ата 1 ГЭСи бүтө турган болсо, Токтогул ГЭСтен дагы чоң болот да. Ал 1600 мегаваттык. Ал эми Токтогул ГЭСи 1200 мегаваттык чоң станция. Эгерде биз Камбар-Ата 1 менен 2-ни бүтүп алган болсок, ошондо анан биздики толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетишкен болобуз. Ошо менен бирге ал чоң ГЭСтерди курганга
көп убакыт кеткендигине байланыштуу биз аларды карап отурбай азыркы күндө Кыргыз Республикасында жакшы саясат болот, энергетикалык саясат жүрүп атат. Бул кичи ГЭСтерди жана чакан ГЭСтерди көбөйтүү. Ар бир кайсы жерде мүмкүнчүлүк болсо, кайсы бир кичинекей дарыяга кура турган болсо, өзүнүн ички инвесторлор жана сырткы инвесторлор менен активдештирип, ошол курулуп аткандыгы бир жылда азыр 30га жакын чакан ГЭСтер курулуп атат. Бул жакшы нерсе да. Кыргызстанда күнөстүү күндөр көп болжол менен 285-300 күн болот. Күн панелдерин колдонуу учур талабы жана биз аны электр энергиясы жетпей жаткан жерлерде, жаңы конуштарда, жаңы өндүрүштө дегеле бардык жерде колдонсок болот дешет адистер. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.